Мен 19-дагы кызга үйлөнүп алып, анан мени мурда карабай кеткен, сүрөшүп жүргөн, бирок карабай кеткен кызлар өчтүңөрбү я? Мисалы, Токтоулдук Айнагүл 87 жылкы, Акталалык Жамиля 87 жылкы, Ысык Аталык Жээктик Зарема 84 жылкы. Аз көрүп алып, көчүңөргө өлүп атасыңар да. Ошентип 19 жаштагы кызга үйлөнүп коем мен деген Нурлан Мотоевмун. Bir mesele, ben canım bir spravkadan aldım, bugün erkeğe alıp kaldım. Bayağı Cengiz Şermamatoviç, Kengsay, Maskiyoviç, ne oldu? Şu önce bir iki yıl ayıttınız da, ne oldu? Ayıt veriniz? Vato, Kamşaklı Şahit bol Kengsay Maskiyoviç'a, şu 2011 yılı 800 milyon so'm akça qaralgan ekan. Бирок ошол жердеги жумуштар эле бир 100 миллион тегерде жумуш жасалган, ошол бойдон калып кеткен. Ал биринчи ошол жолунан суу түтүкчөсү тартыш керек болчу экен. Ал дагы калып кеткен, жумуш жасалбай, андан башка 110 киловаттык подстанция курулуш керек экен. Ал 110 киловаттык линия келген, бирок подстанция келди 30%-га бүтүн токтоп калган. Ошол боюнча акчадагы жок, подрядчиктер жок. Мен сынатыбызга кайрылдым. Ошол бойдон пока жумуш жок. Жумуш жок. Улуттук коопсуздук комитети эмне болду? Канча зыян келип отурат азыркы күндө? Азыркы учурда 260 миллионго жакын зыян таркалган. Андан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. 260 миллион сом акча жок. Туурабы? Мамлекет бөлүнүп. Да, прокуратура. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Бар. Канчадан жоопко тартылды? Эмне болду? Бул боюнча 154-чү. Кандай? 154 заңдуу иш кылмыш бар. 154 ушер говорили 115 миллион азыр 3 фирма болсо бар. Тергеп жатат кылмыш иш. Жети кажет эмес. Качадан бери тергелеп атасың? Канча жылдан бери? Бул боюнча 2021 жылдан бери 4 жылдан бери тергеп, канчадан камалды? Камалган жок. Көрдүңөрбү мына? Это уже коррупция. Уже 4 года расследуете, и ни одного человека не привели к ответственности. Это уже коррупция. Со стороны прокуратуры, да, которая расследует и которая не принимает меры. Так, а конкретно кем тергелет? УКМК. Эмне болду? Эмне үчүн привлекаете к ответственности? Бул боюнча биз жолдошторго 2000 миң консилиум өткөрдүк. Себеби дегенде бул жердеги ар кайсы бул юристтер жакшыраак туура бере алса керек. Ар кайсы причиналар менен ушундай Давайте, ребята, мен башын ойлонуп калдым, и мамлекеттин да башы айланып. Бул жактан прокуратурамыз турабы? Сиз турасызбы? Улуттук коопсуздук комитети. Так? Бүгүндөн баштап чечим чыгарды. 260 миллион сомду ким зыян келтирсе, ордун алып келип коюп койсун. Сегодняшний день начинаете задерживать тех людей, которые нанесли ущерб государству. 260 миллионов сом. Вы поняли? Кто бы то ни был. Найдите, ищите. Макулу бүгүнөн баштап чечим кабыл алды. Бүгүнөн баштап чечим кабыл алып, Kengsay боюнча 260 миллион сомду зыян келтиргендерди жоопко тартты. Эгерде ал адамдар ошол акчаларды ордуна койбой турган болсо, тез арада ичинде расследование 4 жылдан бери расследование бүтпөй өткөн бул не деген иш? Бул эмне деген жумуш? 4 жылдан бери тез расследование жүргүзүлүп дагы сотко өткөзүп түрмөгө айналды. Түрмөсү ошол өтөсүн. А эгерде мүмкүнчүлүгү бүт өзүнүн мүлкүн бардыгын конфискация кылган өтөсүн. Другого выхода нет у нас. Жөнөкөй карап турбайбыз. Макулбу? Сиз отуруңуздар. Kengsay боюнча.